беребиз да. Биз Тайкем менен Воронцовка айылына кирип келдик. Таждөб айыл деп коет негизи. Бул жакта Уна мамлекеттик мекемесинин филиалы ачылган экен. Өтө кооз жерде көрдүңүздөрбү? Бул айылда толур түйүндө эле. Ишикте кар жок, бул жакта кар бар. Жолдун жээгинде жайгашкан. Ассаламу алейкум. Осмотрсыз калыппы? Сай жүрүңүз. Яптырды. Жакшы болуп отурбу бияка ачылбы? Воронцовка. Азыр машинаны осмотр кылат бул жерден эле. Андан кийин каттоо иштер жүрөт. Мында номериңерди чечип аласыңар. Осмотр өткөндөн кийин ичине ала киресиңер чогуу. Достор, кассага келип төлөгөндө налогду сураганда налоговойдун квитанциясы бар болсо, ошондо эле берип койсоң, бул жак кассага төлөбөйсүң. Бирок налоговойдун квитанциясы жок болсо, бул жактан ошол налогду кайра повторно төлөтөт. Неге сиздерде единый база жок? Ушу ГРС менен налоговойдукка бир база керек да силергечи, например. Нет, потому что для вашего удобства дейм да, мисалы үчүн силер келгенден кийин, например, по госномеру пробили, өзүңөрдүн базаңардачы, чтобы единый база. Азыр мындай бүт база, безопасный город боюнча УНА, ГРС, прокуратура бир да. А силердики деле налоговый менен чогуу болуш керек да. Анткени азыр мына жөн жерден 900 сом Тайкем төлөп калмак да, эгер квитанциясы жанында жок болсо, же билбесечи. Тура ата көп жерден кайта төлөтүп атышат да, бир эле налогду 2-3 жолу бир жылдачы, бир машинага. Ошон үчүн я хотел бы, чтобы базада болсо, өзүңүздөр текшерип койгонго. Да. У всех госструктур, которые принимают людей, да? Нет такого доступа? Лучше керек анан, да? А номери 1720 сом. Да. Предыдущий номер был городской, а Байкенин номер деген Иссыкульский из-за этого. А так без номер алмашпаса анда 1200 сом. Чем-то ли вот? Вот кагаздын учуна квитанцияңардын номерин жазып өткөн да. То есть квитанцияңардын номерин ала жүрүп айтайм. Керек экен да. Бирок ушул единый база болуш керек. Өзү эле текшерип, автоматтык түрдө маяка чыккангачы мындай уручкамен жазып отурбай. Бирок тоже четкий фактор. Уна мамлекеттик мекемеси менен машинага налог төлөнбөдү деген данный бардын сайтында болуш керек. Кассага келгенде автоматтык түрдө номерди басканда эле тияка чыгып кала тургандай төлөндү же төлөнбөдү. Ушул нерсени мен мурун эле айтып келгем. Билесиздер, мурун карчек бар болчу, азыр карчек эмес, азыр төлөм кежи болуп калды. Ошол төлөм кежиге баягы госномерди жазганда эле тонировка разрешение барбы жок деген графа бар. Ошол сыяктуу эле налог уплачен либо не уплачен деп ошол жака чыгып калыш керек. Болбосо жарандарыбыз жөн эле 1 жылдын ичинде машинасын 2 сата, 3 сата ошо бир эле машина кайта 900 сомдон 1000 сомдон объемине жараша төлөп атышат. Азыр дагы ушундай ситуация болуп кетти. Биз деген 900 сомду кошуп айтты эле, мен налог төлөнгөн деген үчүн анда чегер берилди. Чек болуп калды Байкемдин жанында. Чеги жок болгон күндө кайра 900 сом төлөп калмак. Кассага төлөп кайра узап беребиз. Тучу. Тайкем алычу. Азыр эмне кылып атат? Паспорт алды. Номер алды. Номер алып чыкты. Мына госномерди берди. Баш аягы жарым саат убакытты сарптадык. Негизи чоң рахмат, иштериңизге келип. Assalomu alaykum. Bana göstersene bu nereye? Yakın, kanda bateli номер berişti? Bateli güttürgön жол жарым саат. Бишкекте болсок? Бишкекте болсо очередь көп экен, аяктан кире албай бияка келдик, жарым саат. Кайсы Бишкектен күтпөйм дегендер Воронцовка айылына келип машинаңыздарды каттап кетсеңиздер болот. Ондай кооздукту көрүп